Бизнес клубтарынын бирикмеси Гареев атындагы ботаникалык бакта көрктөндүрүү иштерин жүргүздү. Эрежеге ылайык ар бир клуб жамааты менен биргеликте бак отургузушу керек. Ийне жалбырактуу эмен бактары гибискустун жана гортензия түрлөрүнөн 150 дана тигилди. Айта кетсек, гибискус бадалынын мекени Түштүк Корея. Уюштуруучулар Бишкекте Кореянын бурчун калтырууну максат кылууда. Иш-чара ушул күндөр өтүп жаткан бизнес форумунун алкагында болду. Бул жерге бүгүн тигилип жаткан бактар биздин Кыргызстанга акклиматизациядан өткөн, интродукция болгон, биздин климатка ылайыкталган өсүмдүктөр тигилип жатат. Дендрарий коруктун ичинде бул айрым өсүмдүктөрү бар болчу, бирок биз коллекцияны толуктоо максатында долбоордун алкагында, тынчтык багы деп аталат, долбоорубуздун ошол долбоордун алкагында бүгүн көчөттөр тигилип жатат. Туда входят 13 бизнес-клубов из 6 стран. Кыргызстанда кореялык бизнес клубтарынын форуму өтүүдө. Ага Россия, Казакстан, Украина, Кыргызстан, Өзбекстан жана Түштүк Кореянын 13 бирикмеси кирет. Кыргызстан быйыл форумга төрагалык кылууда. Биздин тартипке ылайык төрагалык кылуу ири форум менен жыйынтыкталат. Ботаникалык бактын концепциясына ылайык бул тилке этникалык бак катары өздөштүрүлгөн. Отургузулган бактар Кореяда жана алыскы чыгыш мамлекеттеринде өсөт. Председательство заканчивается большим глобальным форумом